Мекен тааны сабагын өтөбүз. Өтө турган темабыз күздөгү жансыз жаратылыш жана күздөгү жандуу жаратылыш. Силер сүрөттө жай жана күз мезгилинин сүрөттөрүн көрүп турасыңар. Экөөнү салыштырып көрөлүчү. Жайында күн узун жана ысык, жаан көпкө болбойт, көлмөдө суу жылуу сууга түшүүгө болот. Ал эми күз мезгилинде күн кыскара баштап, салкын, туман болуп турат. Жаан узакка жайт, көлмөдө суу муздак сууга түшүүгө болбойт. Ал эми бул сүрөттөрдө жайында аба ырайы кандай эле, күзүндөчү? Сен бул мезгилде кандай кийинесиң? Байкаганыңды айтып берчи. Ден соолукта болуу үчүн туура тамактануу маанилүү. Жер жемиштерди жууп жешиңер керек. Өзгөчө витаминге бай жер жемиштерди күнүмдүк тамак ашта көп колдонуу керек. Мен силерге ыр окуп берейин. Бул ырда канча жер жемиш жөнүндө айтылды, санап көргүлөчү. Дан өстүргөн жер сулуу, дан өстүргөн эл улуу. Абдан керек жардамың, алма, өрүк, шабдалым. Мунун атын жүзүм дейт, жүзүмдү бирден үзүп жейт. Бадыраның барсайды, помидорум тарсайды. Сабизимдин самайы салкын жерге жайкалды. Дарбызымдын шириндигин ойбой ой, күздө сойсом этине калды бычак бойлобой. Эми силерге бадыраң менен капуста немесе эл жомогун окуп берем, көңүл коюп уккула. Илгери бадыраң менен капуста ажырашкыс дос болушуптур. Бир күнү эки дос сууга түшкөнү көлгө барышат. Барар замат бадыраң ары бери чечине салып сууга чулп этип кирип кетет. А капуста болсо 90 кабат көйнөгүн улам бирин чечкенче каш карайып күн батат. Досун сууда күтө берип, бадыраң калчылдап үшүйт. Муздак суудан денеси бүт бүдүрөйүп бүдүр болуп кетет. Бадыраңдын кабындагы бүдүрлөр ошондон калган экен. Эми балдар үйгө тапшырма алгыла 27 беттеги ырды жаттайсыңар.